мен сиздер менен бөлүшүп, сиздерге кайрылып аткан муктаждардын эң сап башында турган аябай мындай муктаж үй бүлө. Түшүнүп атасыздарбы? Аябай муктаж үй бүлө достор. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, кадырман кыргызстандықтар, арбаңыздар. Биз кайрадан сиздер менен Ак-ниет Аманат YouTube каналы аркылуу амандашып жүз көрүшүп турабыз. Урматтуу ар бир көрүүчү, урматтуу мекендештерим, бүгүн баарыңыздардын, ар бириңиздердин жүрөгүңүздөрдү ордунан жылдыра турган кайрылуу менен чыгып атабыз. Анткени бизге бир топ күндөн бери кайрылып аткан, бир топ күндөн бери оорусун жеткире албай аткан бир тууганыбыздын үйүнө келип турабыз. Албетте биз киребиз, азыр көрөбүз. Достор, мен ушул видеонун башында сиздерден суранып кетер элем. Ушул видеону максималдуу түрдө башкалар менен бөлүшүп, дароо видеого лайк басып, анан кийин көөрүн улантсаңыздар деп суранып кетем. Анткени бүгүн, урматтуу мекендештер, чыныгы муктаж үй бүлөгө келип турабыз. Чыныгы муктаж. Мына ушундай муктажга жардам бербегенде анан кимге жардам беребиз? Албетте, ошондуктан мен сиздерден жардам десе эле туура түшүнүңүздөр. Колдон келиши ушул видеолорду башкалар менен бөлүшүп коюп, анан көөрүнү улантсаңыздар деп айтып кетер элем. Саламатсыздарбы? Assalamu alaikum. Кандайсыз? Тез ол жакшыбы? Жакшыраак. Тынчсыздарбы? Эне кандайсыз? Жакшы. Тынчсызбы? Ооба, жакшы отурасызбы? Отурам, өзүм жакшымбы? Жакшы, рахмат. Отурам, ушинтип. Ден соолугуңуз кандай? Ооруп, кайта доктурга жатып чыктым. 80 канчага 2ге чыктым да. 82ге чыктыңызбы? Карыганда ооруй беретин да. Сиз канча баланын энесиз? 5. 5 бала. Азыр 3 уул, 2 кыз. Азыр сиздин келиниңиздин көптөн бери кайрылып атканы бар эле. Келиниңиз ооруп атат, Ооба. Канчадан бери ооруп атат негизи? Былтырдан бери, былтыр мурдагы жылдардан бери ооруп доктурга көрүнүп жүргөн, анан мындай оору деген эмес да, доктур жөн эле үкөлдөп, дарылап. Былтыр марттан бери доктурга жатып атат, 5 жолу жатты. Болбойт, кайта келсем, мынтип чоңоюп кетет, доктур кичине азаят. Ушу балдары жаш. Канча баласы бар келиниңиздин? 3 уулу бар. Негизи мен дайыма ушул жерден эки жакка өткөндө келиниңиздин бир мындай тынбаганын көрчү элем да. Акыркы учурда сиз айткандан бери мына эшик алдында чөп оруп жүргөн, таш оруп жүргөн, суу айдап жүргөн, кыскасы эркектинби, аялдынбы ишти ылгабастан кылып жүргөн көрчү элем да. Анан сиз айткандай бир жылдан бери, ошол бир 2 жылдан бери бул кылып аткан иштерин көрбөй калдым, Табар болуп калды ооруган. Былтырдан бери катуу ооруп атат. Доктурга кайта жатып, кайта жатып. Мурун деле ооруп жүргөндө, ошондо деле мына доктурга көрүн десем көрүнчө, ал оорусун тапкан эмес да, жөн эле дарылап, үкөлдөп койгон. Эмесе бардык ишти кылат болчу. Малды да багат эле, чөптү да жыят эле, тоонун кыз эле жакты. Балдары жаш айыгып кетсин деп эле бата кылып отурам, билбейм. Кудай шыпа берсин. Шу улум. Жакшы аракет кылем.
Урматтуу мекендештер, урматтуу достор, үйдөбү? Азыр энебиздин көрүп атасыздар, мукакатанып, көз жаш алып, келин үчүн, неберелер үчүн кандай гана бир эмени тартып атканын көрүп атасыздар. Энебиздин келини бул үйдө ушул мындай айтканда чырагы деп койсом дагы болот. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жаныңызга отуруп алсам болот, Ден соолугуңуз кандай? Ден соолук түзүк эле азырынча. Ичиңизге суу топтолуп калдыбы? Ошо тез топтолойм, пересадка деп доктурлар акыры неме болуп калды, акыркы срок деп атышат. Ошо пересадка тез этпесең болбойт, акыркы срогун кендешип. Ошо неме болуп калды. Негизи ушул жерде мен азыр кайненеңиз эне менен да сүйлөшүп кирип келатып айттым да. Дайым ушул жерден нары бери өткөндө мындай сиздин тынбай иш менен алек болуп жүргөн күнүңүздү эле көрчү элек да, акыркы убактарда көрбөй калдык. Негизи канчадан бери ооруп калдыңыз? 3 жыл болуп баратат. 3 жыл болуп баратат. Мына акыркы жылы кыйын күчөп калды болбой. Лечениялар да таасир этпей калды жакшы. Ушу пересадкага барып калат экенмин. Ушу доктурлар акыркы пересадка деп атышат. Ушу үмүтүбүз эми ушу пересадкадан болуп калды, элге кайрылбасак. Андан башка айла калбады бизде эми. Ушу балдарымдын келечеги үчүн элден журттан ушу суранарыбыз ушул калды. Канчадасыз өзү? 45ке чыктым. Балдарым сал жаштык кылат. Тез сут алып эле лечение деле таасир этпей калды эми. Азыр үнүңүз дагы чыкпай атат. Бул эмнеден? Ошо Кыйналганданбы? кыйналып неме алгандан Сүйлөй албай. кайып кошо чугуп калыптыр эми. Ошондайлар боло берет. Мындай оорулуу адамдарга кичине иммунитет аз болуп неме болуп калат экенбиз да. Слабыйлашып калат экенбиз. Ошондон дешип дары ичкенге эми болбойт экен бул грипптерге. Ошондой болуп атат. Бул боору ооруганыңызды мурунтан эле билчү элеңиз же жакын күндөрдө эле билдиңизби? Ошо 2 жыл болду да, 2 жылдан ашып калды билгениме. 2 жылдан бери такай 3 жыл болуп баратат быйыл. Такай леченияда болуп аттым эле. Мына акыркы жылы 1 жылдан бери леченияларым таасир этпей баштады уже. Ай сайын эле сут болуп кетип атат кайра эле. Леченияларым таасир этпей Бишкекке чейин бардым. Бишкектегилерим айла жок, эми пересадкадан башка айла жок деп атышат. Негизи чындыгында аябай оор абал. Мындай айтканда биз кечээки Индияга барганда анализдерин врачтарга көргөзгөнбүз. Врачтарга көргөзгөнүбүздө пересадка жасаш керек деген. Биз ошондо эле алып барганыбызда Индиянын врачтары да айткан. Бизге көптөн бери кайрылып жүрөт. Бардыгы баягы кезек-кезеги менен экен. Мына биз эртеңки күндөрү мына келаткан ушул жуманын ичи Кудай буйрса Индияга сапарга чыгып атабыз, ушул Ороз айында. Анан алып бара турган бейтаптарыбызды ушул бир жыйынтыкка чыгарып, бир жаңысыл кылып кайтаар менен мына ушул иштин башын баштап кетип атабыз. Буйрса кийинки алып бара турган бейтаптарыбыздын эң башында турган мына ушул эжекебиз. Анткени акыбал, абал, ден соолук аябай оор. Анан муктаждык дагы, достор, мекендештер, чындыгында. Себеби шарт болсок чындыгында кайрыла турган үй бүлө маселе да. Анткени ушундай биз тааныйбыз, билебиз, мындай аргасыздан сиздерге кайрылып, эл журтка кайрылып чыгып атат да. Эжекебиз дагы ушул 3 баласынын маңдайына бар болоюн деп, ден соолуктуу болоюн деп ушул күрөшүп аткан, аракет кылып аткандыгы. Анан мен ооруганын укканда эле аяттын ушул ишти ылгабай айтып атпаймынбы, эркектинби, аялдынбы, кандай иш болбосун, мындай көп жасап жүргөн иштерин көп көрчү элек.
балким нагрузка келгенби деп ойлойм, күч келгенби деп ойлойсуң. Эми бул да болсо Алла Тааланын берген сыноосу. Бу жашоо менен бала чакасы үчүн чыныгы баягы эчтекеден намыстанбастан балдар үчүн күрөшүп келгенин биз өз көзүбүз менен да көрүп келгенбиз. Биз дагы колубуздан келишинче аракетти мына баштайлы деп келип турабыз. Анан ошол иштин башында деп биздин Ак ниет аманат фондунун аз болсо дагы бул салымы болсун. Бул салымды кичине болсо да дары-дармегиңизге жаратып, анан Кудай буйрса эли журтубуз колдон келишинче жардамын берсе, каражат чогулуп калса, биз баш көз болуп ошо Индияга алып барып келгене ошол ниет кылабыз. Аягына чыкканга чейин күрөшөбүз, кыскасы сарсана болбоңуз. Көп сөздөрүмдүн баардыгын жоготуп алдым. Аябай бир айта турган бир башкача бир ойлорумдун баардыгын жоготуп алдым. Себеби эжекебиздин акыбалы мынчалык оор болбосо керек деп кирдим элем. Акыбалы аябай оордугун көрүп турасыздар. Бейиш эне таманын астына дейт, эч бир энелер оорубасын. Энелер бар болсун балдардын маңдайына. Андыктан сиздер дагы кайдыгер карабастан көптү көрсөкөл болот. Колдон келишинче ар бир көрүүчү мына ушул экран астындагы Сбербанк жана М-банк өздөрүнүн атына ачылган, М-банк. Кайсыл номериңизге ачылды? 79 менен 744 633. 79 менен 744 633. Мына ушул номерге М-банк ачылды. Анан ушул номерге байланышып, WhatsApp да бар. Ушул номер менен байланышып, акыбал сурап, бир жакшы сөзүңүздөрдү айтып, бир дуаңыздарды берсеңиздер да болот. Мына ушул номерде М-банкта ачылган. Урматтуу Россиядагы тургундар, ушул М-банкка деле түз салсаңыздар болот. Жана Сбербанк карта дагы ачылган. Ушул картага дагы колдон келишинче колдосоңуздар болот. Мына ушул экран алдындагы счетторго Сбербанк жана М-банк карталарына эч кандай күмөнсүз жардам бере бериңиздер. Андан сырткары Visa карта Optima дагы ачылдыбы? Буйрса мына ушул карталар Visa карта Optimасы дагы толук экран астына коюлат. Кудай буйрса мына ушул счетторго урматтуу достор мекендаштар, колдон келишинче аздыр көптүр, аябай көптөн деле жардам бериңиздер деле дебейм. Ушул мүмкүнчүлүктөргө жараша акыбалды көрүп атасыздар, шартка жараша. Анан азыр улуу орозо айында турабыз. Ушул орозо фитерибизди дагы мына ушул үй бүлөгө салсак деп мен сиздерге сунуштайт элем. Чындап сунуштайт элем, анткени чыныгы муктаж үй бүлө достор мекендаштар. Мен сиздер менен бөлүшүп, сиздерге кайрылып аткан муктаждардын эң сап башында турган аябай мындай муктаж үй бүлө. Түшүнүп атасыздарбы? Аябай муктаж үй бүлө достор. Муктаждыктан сырткары эжекебиз дагы ооруп турат. Мына көрүп атасыздар. Акыбалды азыр биз бүт шарттардын баардыгын неме кылабыз, көргөзөбүз. Анан баяндай жасалма болбосун, бир кооздук болбосун дебестен болгон нерсени сиздер менен бөлүшүп атабыз. Ошондуктан колдон келишинче колдоп жардам бериңиздер дейт элем. Негизи эжеке бул жолдошуңуз Россиялап жүргөн учурларда ушул огородду жерин тебип, же чөбүн отоп, же эгин эгип жүрчү элеңиз. Азыркы учурда ушул 3 жылдан бери ким карап атат? Кандай болуп атат? Эми ушу балдарым алым жетишинче карап атат. Анан жолдошум иштебей калды. Азыр мени карап калды. Быйыл 1 жылдан бери мени менен болуп калды. Мен ишке жарабагандыгыма байланыштуу жумуш жок үйдө болуп калды азырынча. Кайненемем бар, оорукчан болуп болот. Ошентип сал муктаждык сал жетишпей атабыз да. Дары ичип атасызбы азыр? Дары постоянный дарылар менен гана жашоо болуп атат. Кечкисинде кыйналып неме алып чыгасызбы? Кечкисинде кыйналуу болот ооба. Азыр ичиңизден суу алдырдыңызбы? Суу алдырбадым бирок. Азыр суу толуп турат экен, Суу толуп турат. Дарылар менен кетирип атам. Дарылар менен кетиришке аракет кылып. Ушу укол дарылар менен гана кетирип атышат доктурлар. Кыйын толуп кеткенде барам, ушу укол дарылар менен жок кылышат сууну.
Макул, түшүндүк. Мен сизди көпкө сүйлөтүп кыйнабайын. Урматтуу достор, мекендештер, акыбалды көрүп көп суроолорумду берип кыйнабайын. Азыр калганын жолдош айтып түшүндүрсө, негизинен бирок эң негизгиси донору бар, Донор бар. Ким? Кызыңыз болгон. Урматтуу достор, мекендештер, мына эжекебиздин кызы донору даяр. Каражат гана чогултуш керек. Каражат бул пересетке, урматтуу достор, барып келген расходу менен жалпысынан $30,000 каражат керектелет. Азыр жолдоштон сурайбыз, бүгүнкүгө чейин канча каражат чогултуп калдыңыздар, буну дагы сурасак. Негизи азыр кандай аракеттер болуп атат? Аракет кылып атабыз, ушу кичине акча топтогонбуз. Азыраак топтодук. Каражат ушундай болуп атат, элге кайрылсакпы деп ойлодук да. Азыр тууган уруктан өзүңүздү иштеп гана чогулткан каражатыңыз канча чогулттуңуздар? Азыр өзүм иштеп гана чогулткан каражат бар, бир 400,000 бар да. 400,000 сом. Анан тууган уруктар мындан бияка топтойбуз деп атышат. Алар даярда топтошот алдынан келишинче. Түшүнүктүү, баягы элдин астына биринчи чыгып атканда ыңгайсыз болуп турганыңызды эле түшүнүп атабыз, бирок негизинен мындай балдарыңыздын апасы мындай абалга ооруп, мындай түшкөндө кечеле Россияда элеңиз кандай абал болду, кандай сезим болду? Кыйын болду. Россиядан ушу келе бердим. Жанында карап неме кылайын деп. Январда келгем, ушу жанында ошондон бери. Андан бери кайерлерге апарып дарылаттыңыз? Кече Бишкекте дарылап жүрдүңүз эле. Ооба. Жалалатка апардык, анан Бишкекке апардык. Бишкекке алып барганыңызда эмне деп айтышты? Бишкекке апарганда жанагы профессор гинекологко киргенде эле айтты. Кагаздарын көрсөтпөй эле койгула, бунуку уже көрүнүп турат. Срочный пересадка печени деп. Анан ошо кичине лечение кылдык да, анан кайттык аяктан дагы пересадкага дарыйланайлы деп. Эч кимдин башына мындай оорусун салбасын. Элге ушинтип жардам сурап чыгып калам деген мындай ой болду беле негизи? Жок, мындай болгон эмес да. Айла жок экен. Сураш керек болуп калды. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, албетте бул камерага алгачкы ирет камерага чыккан мындай сүрү башкача, туура түшүнүңүздөр. Мындай чыныгы кыргызча жашаган, кыргыздын жашоосу, кыргыздын мындай айтканда нукура салты менен жүргөн агабыз, эжекебиз да мындай аз сөз болот эмес, баансыңарындай сиздерге балким жүрөктөн жеткире албай атышы мүмкүн, бирок муктаждык мен мындай сиздерге 100 эмес 190% гарантия бере алам. Аябай муктаждык достор, мекендештер. Ошон үчүн мен кайрылуулар аябай көп, бирок кайрылуулардын сап башына туруп эң муктажын сиздерге ушул улуу ороз айында сунуштап атам. Ошондуктан биз эртең мына Индияга чыгаар астында ушул бир тууганыбызды колубуздан келишинче эртең алып кетип калсак жакшы болот эле. Кана эле балким ушул видеону көргөн, жок дегенде бир 2-3 эле инсан колунда бардын колунан келе турган иш да, $30,000 каражат. Анын 400,000 бар деп атат. 400,000 деле уже $5,000 болуп калат. Калган $25,000 каражатты достор 5 эле колунда бар инсан чечип кое турган маселе чындыгында. Урматтуу достор, ушул түбөлүк жашоо, акырет жашооңуздарга да өзгөчө иш жасаган болор элеңиздер. Жардам берсеңиздер, мына ушундай болгон үй бүлөгө жардам бериңиздер дейт элем чындыгында. Себеби бул эжекебиз, эми мен айта берейин, бул эжекебиз оор элекке чейин деле чындыгында муктаждык мындай бар эле да негизи. Бирок Кудайга шүгүр күн өтүп атат, ден соолук жакшы, тиричилик өтүп атат. Балдардын корсагы ток деп балким эч кимге кайрылганды деле туура көрбөсө керек эле, бирок аргасыз эжекебиз ооруп калганда мына сиздерге чыгып турабыз да. Акыбалды үйдү мына азыр көрүп атасыздар бардыгын. Айла жок. Достор, мекендештер, келиңиздер. Кайдыгер карабастан колдон келишинче колдойлу, жардам берели. Азыр энебиздин эң канчанчы баласы болуп каласыз? Мен эң кичинекей баласы. Эң кичинеси. Бул үйдө калган экенсиз да, сиз. Калган бир туугандарыңыз ар кимиси ар жакта бөлүнүшкөн. Диагноз эмне деп койду сизге? Цирроз печени деп койду? Цирроз печени. Б, Д, дельтасы да, цирроз печени. Акыркы статья
F4 деп неме кылып атат фиброскондон. Көзүң жеткен ишке колуң жетпей, алың жетпей калат экен. Балдарды көрүп жалдырагандан башка айла жок болуп калат экен ушу. Ушулардын печенесин айып деп неме болуп калсам экен деп. Күнүмдүк дарылар деле азыркы дарылар кымбат. Ушу акча каражаты топтолуп неме кылгы чакта деле кайра леченияга жеткичекте деле дарыларга деле кетип калып атат да, кайра топтогонубуз ошентип дарыларга кетип калып атат. Жардам десе ушул видеону көрбөстөн чыгып кетпеңиздер. Сиздерде мүмкүнчүлүк бар экен ушундай муктаж инсандарды себепкер кылып, же муктаж инсандарды жолуктуруп, ушулардын муктаждыгына себепкер болсун деп сиздерге мындай маалымат жеткирип атат. Бул дагы ар бир инсанга кабар жетпейт. Бул дагы ар бир инсанга мүмкүнчүлүк жарала бербейт. Мүмкүнчүлүк бар экен, Аллах Таала астыңыздарга мындай сыноо катары берип атат. Ошон үчүн ар бир көрүүчү келиңиз. Улуу Ороз айында, Рамазан айында мына ушул бир туугандарыбыз үчүн, ушул эжекебиздин ден соолугу үчүн орозо фитерибизди берип, андан сырткары садака ихсаныбызды кылып, бир колубуздан келсе жардамыбызды берип, ушул эжебиздин ден соолугуна себепкер болуп калайлы деп мен сиздерге терең кайрылып кетем. Кана эле мен азыр айткандагыдай каражат дароо чечилип калса, эртең кетип атканыбызда ушу Индияга ала кетет элек. Бирок биз мына бүгүн баштадык, жөн эле келип тартып эле кетпестен, колубуздан келишинче күрөшөбүз, эжеке аракетти да кылабыз. Колунда барлардын бардыгына кирип чыккан аракет кылабыз, тездештиргени аракетти жасайбыз. Ошондуктан ар бириңиздер кайдыгер карабаңыздар. Жок дегенде мен жогоруда айттым, ушул видеону максималдуу түрдө группаларга бөлүшүп коюңуздарчы, кичипейилдикке туугандар. Ушул видеолорго лайк басып коюңуздарчы, комментарий, ой пикир жазып коюңуздарчы, ошондо көпчүлүк адам көрөт экен достор. Ошон үчүн мен сиздерден суранам. Бул реклама иретинде болгон жок. Же биз товарды сиздерге жарнама кылган жокпуз достор. Биздин бир боор, бир мекендешибиз, 3 баланын энеси ден соолугуна себепкер болуп калайлы деп сиздерге кайрылып атабыз. Туура түшүнүңүздөр. Биз бир нерсени жарнама кылып аткан жайыбыз жок. Же бир саясат политик болуп аткан жайы жок. Ошон үчүн достор, келиңиздер. Адам ооруп атат. Апа ооруп атат. 3 баланын энеси ооруп атат. Бир үй бүлөнүн чырагы ооруп атат. Мына ушул шамы чырагы өчүп калбасын деп аракет кылып атабыз. Ошон үчүн кайдыгер карабаңыздар. Колдон келиши ушул экран астындагы счетторго жардамыңыздарды жөнөтүңүздөр. Биз буйруса балким каражат дароо чечилип калган болсо, Индияда жүргөндө дагы эжекебизди алдырган аракет кылабыз. Болбосо бул жакка келгенден кийин дагы да толук күрөшүп, кыскасы жеткиришибиз керек. Эртең аттең кылып калбайлычы, ушул маселе кечигип калып, же дагы бир жаман нерсе болуп кетти, же болбосо бир ушул маселе чечилип калгандан кийин аттең мен да жардам берип калсам болот эле деп арман кылып калбайлы. Мына азыр көрөр замат аракет кылыңыз. Мүмкүнчүлүк бар ар бирибизде. Барчылык заманда жашап атабыз достор. Көп түкүрсө болот. Ушул видеону кеминде күнүнө 10 миң, 15 миң киши көрүп атат. Ар бир киши болгону 200 сомдон гана жардам бере алабызбы ушул апабыз үчүн? Сураныч. 200 сомдон гана. 2000 сомдон деген жайым жок. 100 сом, 200 сомдон гана ар бир көрүүчү жардам берген болсок, жетет эле ушул эжекебиздин ден соолугуна. Келиңиз. Бул 200 сом менен биздин чоң маселебиз деле чечилбейт. Ошондуктан ар бириңиздерге терең кайрылам. Мен ишенем, буйруса сиздер канчалган адамдардын ден соолугуна себепкер болгонсуздар, кайдыгер карабагансыздар, бул эжебиздин да ден соолугуна себепкер болосуздар деп. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар, кыжалат болбоңуз. Аллах Таала шифасын берсин, жакшы болуп кеттиңиз, сарсан болбоңуз. Буйруса биз байма-бай эл менен бөлүшүп, колубуздан келиши аракетти жасап, кыскасы натыйжага чейин, жыйынтык чыкканга чейин аракетти жасайбыз. Сарсан болбоңуз, болгону дуа кылып эле отуруңуз. Мен азыр сурап отуруп, Сбербанк карта булар дарегин өздөрүнүн ачпаган экен. Ошол ачпагандыктан фонддун Сбербанк картасы коюлат. Жанагы Индиядагы Бекзатка коюлган Сбербанк карта коюлат. Мына ушул фонддун Сбербанк картасына жана М-банк, Optima виза карталары өздөрүнүн атына кечекиде Кыргызстандан ачтырды. А бирок Сбербанк картаны ачканы мүмкүнчүлүк болбогондуктан ушул фондтуку коюлат. Колдон келишинче эч кандай күмөнсүз мына ушул счетторго жардамыңыздарды жөнөтсөңүздөр болот достор.
Кыжалат болбоңуз мейлиңизби? Сарсан болбоңуз болуптурбу? Кызы келиниңизди Кудай кааласа сөз Жакшы болуп кетти. ооба. Кудай шыпасын берсин, силен дагы аракет кыл. Аракет кылабыз, ооба. Ошо немени жагып кеттин, жакшы болуп эсен аман келип, балдарын өзү карап, өзү үйлөп, жайлап, небере чөбөрөлөрүн көрүп, алып сөккө тойлорун көрсүн. Кыжалат болбоңуз. Индияга алып барып келем, аягына чейин чыгам. Mayli. Ayağına çeyin kuruşam kuruşum. Eliniz mi? Kıcalat bolboğunuz. Sarsan olboğunuz. Eliniz mi? Hareket kılavuz o ha? Hareket kılavuz. Жақсы болып кетті. Балдары жаш өзі қарасы. Rahmat buyursa жақсы болады. Ооба, жақсы болып кетті. Құда шипасын берсін. Buyursa. Kıcalat bolboğunuzlar.